Ар бир өлкөнүн тарыхы ондогон жылдар бою окумуштуулар түйүнүн чечүүгө аракет кылып келген ачылбаган сырлар, ыйык жерлер жана табышмактар менен тыгыз байланышты. Казакстан жылнамасында көптөгөн укмуштуу ысымдар менен окуяларды жана далилдерди камтыган байыркы жер. Бул окуялардын көпчүлүгү уламыштар жана айын кептерге чуулганган. Time Puzzle көрсөтүүсүнүн чыгармачыл тобу өлкөнүн булуң бурчуна саякаттоо менен тарыхтын байыркы жана заманбап табышмактарынын сырын ачууга аракет жасайт. Бул чыгарылышта байыркы көчмөндөрдүн оюнчуктары жана табышмактуу куурчак сыйкыры. Көчмөндөрдүн жашоосу катаал жана кооптуу болгон. Тынымсыз согуштар, талаада жер которуп көчүү жана татаал турмуш тиричилиги казактардын маданиятына таасирин тийгизген. Көчмөн жашоо көп мүлккө ээлик кылууну шарттаган эмес, андыктан байыркы көчмөндөрдө боз үй, зарыл болгон шаймандар, бир аз идиш аяк жана кийим-кече гана болгон. Мындай тыкаандык турмуштун бардык тармагында орун алган. Мунун катарында балдарды тарбиялоодо дагы ушундай эле тыкаандык болгон. Көчмөндөр балдары үчүн көп сандаган оюнчуктарга ээ болуу мүмкүндүгү болгондуктан алар аз жана ошол эле учурда маанилүү, ал эмес ыйык дагы роль ойногон. Негизи оюнчуктары менен көп сандаган уламыштар, табышмактуу жана сыйкырдуу окуялар дагы байланыштуу. Оюнчуктар чындыгында бул эмне? Силер бала кезиңерде эшиктин ары жагынан оюнчуктарыңар кандай жашаарын жана эмне кылып жатканын шыкаалап карагыңар келчү эмес беле? Эмне үчүн куурчактар тирүүлөр жана каза болгондор дүйнөсүнүн ортосундагы жандоочулар болуп саналат? Негизинен үйдөгү куурчактардын бетине сүрөт түшүрүлгөн эмес, же болбосо беттин ордуна крест тартылган. Көз ачыктар берген белектерди алууга болобу? Мага мындай куурчакты белек кылган. Куурчактарга жан кириши мүмкүнбү? Ал мага таң калыштуу суроолорду берип жаткандыктан мен бул кагаз куурчак тирүү жанга айланганына чындап эле ишене баштадым. Адам үчүн куурчак бул эмне? Ал жөн гана оюнчукпу же сыйкырдуу буюмбу? Ушул жана башка табышмактуу нерселер тууралуу бүгүнкү көрсөтүүдө сөз болмокчу. Оюнчуктар дүйнөсү ар кандай табышмактар менен сырларга бай. Көпчүлүк изилдөөчүлөр булар адам менен катар эле пайда болгон деп божомолдошот. Оюнчуктар менен балдар ойногондон тышкары, аларды каза болгондордун мүрзөсүнө коюшуп жана куурчактардын жардамы менен ар түрдүү сыйкырдуу жөрөлгөлөр жасалып келген. Менин атым Андрей Сложин жана сиздер Time Puzzle көрсөтүүсүн көрүп жатасыздар. Бүгүнкү берүүдө биз сиздер менен оюнчуктар дүйнөсү тууралуу көптөгөн кызыктар менен таанышабыз. Алгач мындан жүздөгөн жылдар мурда Казакстандын учук ээрү жок талаасында пайда болгон куурчак тууралуу сөз болмокчу. Орто теке жөнөкөй оюнчук эмес, ал музыкалык оюнчук. Мындан жүздөгөн жылдар илгери орто текени көрүү үчүн көптөгөн элдер чогулушчу. Бул өтө байыркы искусство болгондуктан окумуштуулар аны кылдат изилдешүүдө. Алардын бири социоантрополог же ЮНЕСКОнун материалдык эмес маданий баалуулуктары боюнча адиси Эфрат Иманбек. Мы должны сказать о древнейшем кукольно-музыкальном искусстве ортеке. Ортеке – это фигурка козла. Биз байыркы музыкалык куурчак оюнчук болгон орто теке тууралуу айта турган болсок, бул домбуранын коштоосунда ар кандай кыймылдарды жасап бийлеген текенин келбетиндеги оюнчук. Аккомпанемент домбры, и больше того, она как домбрист играет күй, есть специальный күй и ортеке. Домбурачы жөн гана күүнү ойнобостон атайын так текенин күүсүн аткарган. Ошол учурда куурчак теке такалары менен алдындагы тактайды тепкилеп бийлей турган. Копытцами отбивает так. Бирок мындай домбуранын коштоосундагы текенин бийи жөн гана оюн зоок болгон эмес. Тарыхчылар аныкташкандай, бул жөрөлгө ыйык мааниге ээ болгон. Мындай оюнду атайын аңчылыкка чыгаардын алдында ойношкон. Бул олжону чакырат деп эсептелген. Само слово «ор-теке», теке понятно, это козлик, горный козел. Почему ор-теке? Тут три подхода. Орто теке деген сөздүн маанисине кайрыла турган болсок, теке бул түшүнүктүү. Ал эми оор деген сөздүн 3 мааниси бар. Биринчиден бул кадимки эле оор же болбосо арык, аң деген мааниде. Ошондой эле оор бул капас, капкан дегенди дагы түшүндүрөт. Аңчылыктагы капкан деген сыяктуу. Мындан тышкары оор деген бул тузак. Башкача айтканда, теке тузакка түшүп калгандыктан секирип жатат деген өңдүү. Аңчылыкта олжолуу болуу үчүн мына ушундай оюнчукту ойлоп табышкан. Чтобы удача сопутствовала на охоте.
Мындай куурчактардын бийи аңчылык алдындагы жаныбарлардын ар кандай сүрөттөрү түшүрүлгөн тулуптарды колдонуу менен ар кандай жөрөлгөлөрдү жасоону таш доорунда көпчүлүк уурулар тажрыйбалашкан. Бул үчүн ташка чегерилген аңчылык окуяларын элестетүүгө жетиштүү. Адамдар мындай ырымдарды токойдун колдоочусу көрөт дагы аларга олжо берет деп ишенишкен. Изилдөөчүлөрдүн божомолдоолору боюнча кийинчерээк ыйык деп эсептелген жаныбарлардын сөлөкөтү менен кичине балдар ойной башташкан дагы. Натыйжада аларды оюн зоок көрсөтүү иретинде дагы колдонуп калышкан. Миңдеген жылдар мурда эле адамдар түзүлүшү татаал куурчактарды жасаганды үйрөнүшкөн. Муну археологиялык табылгалардын бири далилдейт. Бул боюнча бизге куурчак жасоочу чебер Лариса Сологуб төмөндөгүлөрдү айтып берди. Табылган куурчак дүйнөдөгү эң байыркы болуп саналат. Бул жыгач куурчактын бардык денеси кыймылга келет. Аны Грециянын аймагында табышкан. Куурчак 6000 жылдан ашык жашта. Бирок бул маалымат анчалык так эмес. Куурчактардын расмий тарыхына жол ачкан оюнчук Грецияда эмес, Чехияда табылган. Аны 1891-жылы Бруно шаарындагы суу түтүктөрүн оңдоп түзүп жатышкан жумушчулар табышкан. 4,5 метр тереңдикте аңчынын көрүстөнү табылган. Анда көп сандаган мамонттордун терилери эмгек жана аңчылык куралдары менен бирге мамонттун сөөгүнөн кесилип жасалган адамдын сөлөкөтү болгон. Эң кызыгы бул кадимки эле кыймылга келүүчү куурчак эле. Изилдөөчүлөр аныкташкандай табылганын болжолдуу жашы 28.000 жылга барабар. Ал эмне үчүн колдонулганы тууралуу ар кандай жөрөмөлдөр айтылган. Анын ичинде аңчылыктын алдында жүргүзүлө турган ар кандай жөрөлгөлөр менен көз тийүү үчүн же болбосо дартка чалдыккан адамды айыктырууга пайдаланылган деген дагы божомолдоолор бар. Бул суроо азыркыга чейин ачык бойдон калууда. Эмнеси болсо дагы Брунода табылган куурчак эң байыркы оюнчук болуп эсептелет. Куурчак ар убакта көз өткөндөр менен тирүүлөр дүйнөсүнүн ортосундагы жандоочу болуп саналган. Себеби куурчак жансыз болгондуктан аны түбөлүктүү жашайт деген мааниде колдонушкан. Ал көбүнчө өзүнүн ээсинен кыйын калып жашаган. Тряпочку, какую-то палочку, и вот у вас кукла готова. Что вообще кукла из себя представляет? Кандайдыр бир кездеменин кесимин же болбосо таякчаны алып эле куурчак жасап коюуга болот. Негизи эле куурчак кандай мааниге ээ? Ал биринчи кезекте тарбиячы болуп эсептелет. Ал балдар менен чоң кишилердин окутуучусу. Бирок көбүнчө ал чоңдорго тарбия берет десек болот. Себеби куурчактар ар бир адамдын ички дүйнөсүн ачып берет. Мисалы, азыркы күндө дүкөндөрдө ар кандай куурчактар көп. Мына ошолордун арасынан тандап жатканда эмне себептен кайсы бирине көңүлүңүз түшөт дагы бирөөнү таптакыр байкабайсыз. Себеби анткени бир куурчакта аны жасаган чебердин жан дүйнөсүнүн бир бөлүгү камтылган. Есть своя доля вложенной души того мастера, который ее делал. Кукла выполняет несколько функций. Но первая функция, которая... Куурчак бир нече милдеттерди аткарат. Кеңири тараган биринчи кызмат ал социалдаштыруу. Башкача айтканда, кичине бала куурчак менен ойноп жатып, чоң адамдардын ишмердүүлүгүн, анын түрлөрүн өздөштүрүшөт. Взрослой деятельности человеческой. Кукла — это имитатор. Ошол эле учурда куурчак бул имитатор. Албетте, куурчак көңүл ачуучу кызматты дагы аткарат, себеби аны менен ойношот. Мына ошол оюн аркылуу жаш бала чоң адамдардын жашоосун өздөштүрөт. И в процессе игры ребенок осваивает взрослую жизнь. Бул албетте куурчак менен ойноонун негизги максаты. Бирок оюнчуктар адамга башка дагы маселелерди чечүүгө жардам берери аныкталды. Бул тууралуу психолог жана жомок менен айыктыруучу дарыгер Юлия Дьякова жакшы билет. Кукла изначально, она, наверное... Куурчак негизи эле башынан адамды жалгыздыктан арылтуу үчүн жасалса керек, себеби анын ээси ага өзүнүн кайгы капасын, балким ийгиликтерин айтат. Жашоонун ар кайсы баскычтарында куурчактарды коштоп жүргөн. Эгерде аял көз жарса, анын төрөтү жеңил болсун үчүн атайын куурчак колдонулган. Жолдошу согушка же болбосо аңчылыкка аттанса, жубайы аны өлүмдөн коргоочу атайын тумар куурчакты бере турган. Ал көйнөктүн этегинен же болбосо ал жапкычтан жасала турган. Эгерде үй бүлө мүчөлөрүнөн бири ооруп калса, атайын куурчакты жасап туруп, дар тошону менен кетсин үчүн отко салышкан. Куурайдан же болбосо кездемеден жасала турган. Кукла — один из первейших признаков человеческой
цивилизации. Курчак бул кеңири алып караганда адамзат цивилизациясынын маданиятынын алгачкы белгилеринин бири болуп эсептелет. Себеби адам гана курчакты ойнойт. Жаныбарлар дагы оюн салып ойношот дейчи, бирок эч бир жаныбар ойноо үчүн адам сыяктуу курчактарды жасабайт да. Ошондуктан биз курчак бул адамзат маданиятынын белгиси деп айта алабыз. Куклы для игры, а человек это делает. Поэтому мы можем сказать, что кукла это признак человечности, признак человеческой культуры. Что касается куклы как игрушки, Курчак боюнча айта турган болсок, казак тилинде оюнчук деген сөз бар. Бул сөздүн маанисине кайрылсак, бул оюн деген сөздөн келип чыгат. Ал эми мунун мааниси тереңирээк каза турган болсок, ой бул ой жүгүртүү. Башкача айтканда, бул адамдын мээсинде гана боло турган нерсе деп эсептелет. Демек, мына ушундай куурчак менен ойногондо жаш баланын ой чабыты кеңейип өркүндөйт экен. Анын ой чабыты чектелген эмес. Бул тууралуу бийкеч, баатыр же болбосо каардуу сыйкырчу менен мээримдүү карыя дагы болушу мүмкүн. Собственно говоря, в чем была фишка кукол вот таких вот? Мындай бет түзүлүшү анча байкалбаган куурчактардын өзгөчөлүгү мына ушунда болгон. Үй куурчактарынын бетине таптакыр сүрөт тартылган эмес, же болбосо анын ордуна күндүн белгисин берүүчү крест тартылган. Бул куурчактар кеңири ой чабытка жол ачкан. Мына ошол ой чабыттар өзүнүн оюнун мазмунун куруу аркылуу баланын акыл эси өрчүгөн. Муну кичине бала эле эмес, бой жеткен кыздар дагы ойношкон. Алар дагы куурчактардын жардамы менен кандайдыр бир сюжеттерди түзүп, ойноо менен келечек турмушунда каалаган нерселерди чагылдырышкан. А не проигрывать какие-то навязанные сюжеты. Заманбап психологдор бул тажрыйбаны жашоонун программалоо деп аташат. Белгилүү болгондой, байыркы адамдар дагы мындай ыкманы колдонушчу экен. Жок болгондуктан бул адамдардын тубаса жөндөмү болсо керек. Ал эми айрым оюнчуктар күтүүсүздөн эле пайда болуп калышкан. Брали кусок кожи и бросали его в костер, в пепелище. Кусок кожи обугливался таким образом. Мисалы, теринин кесигин алып, оттун күлүнө ыргатышканда ал кандайдыр бир калыпка келип кала турган. Мына ошол өзүнчө бир куурчак болуп эсептелет. Ее мы могли наряжать, но чаще она Аны менен ойноп же болбосо бир нерсени кооздошчу, бирок көп учурда ал адамды, эркекти, аялды же болбосо кичине баланын элеси катары колдонулган. Мындай куурчакты ойногон адамдын ой чабытына жараша, ал кандайдыр бир укмуштуудай жандык же болбосо жөнөкөй бир жаныбар катары эсептелген. Воображение играющее. Көчмөндөрдө куурчактарды жасоо ыкмасы муну менен чектелген эмес. Албетте, жыгач менен сөөктү оюп жасоо дагы колдонулган. Жаныбарлардын сөлөкөтүн мүрзөлөргө дагы коюшкан. Бул жаныбардын жаңы каза болгон кишиге аркы дүйнөдө жардам берет деп эсептелген. Көз жумган адамга таш сүрөттөр дагы кандайдыр бир тумар, коргоочу болуп санала турган. Муну дагы куурчактардын үлгүсү деп айтууга болот. Если рассматривать в широком смысле, то все скульптуры, их можно рассматривать как куклы, балбалы, которые стоят, это образы духов. Эгерде кеңири мааниде карай турган болсок, бардык скульптураларды куурчак катары кароого болот. Балбал таштар эмне үчүн бизде чоң кызыгуу жаратат? Анын эстетикалык баалуулугу анча деле жогорку деңгээлде эмес го, бирок анын маданий мааниси өтө жогору. Эмне үчүн? Анткени балбал таштарды тирүүлөрдүн дүйнөсү менен көз жумгандар дүйнөсүнүн ортосундагы ортомчу катары карашат. Балбал как посредника между этим миром и миром духов. Ага сыйынышып, коргонуу суранышат. Бирок муну таштын өзүнөн эмес, ал элестеткен периден суранышат. У балбала просят защиты, но не у самого балбала, а именно у тех духов, которые он олицетворяет. Куурчактарды жасоодо материалдар ар кандай болгон. Бул куурай же саман, кездеменин кесимдери, таштар, сөөктөр боло турган. Бул тууралуу бизге кененирээк куурчак чебери Татьяна Семенова айтып берет. Самый доступный материал был на тот момент, это вот, можно сказать, подножный такой материал. А в дальнейшем люди уже стали... Ошол учурда куурчактарды эң жеткиликтүү материал болгон куурайдан жасашчу. Кийин адамдар ал көпкө сакталышы үчүн аны кылдат жасай башташкан. Куурай көпкө сакталбайт да, ошондуктан оюнчук чобо менен фарфордон да жасала баштаган. Улам сайын ал жакшыртылган. С каждым разом это все усовершенствовалось.
Бирок башында ырымдарды колдонулуучу куурчактар үчүн кайсыл бир элде ыйык деп эсептелген буюмдар жасашчу. Орто теке жыгачтан даярдалган. Текенин денеси бүтүн келип, ага кыймылга келе турган буттары менен башы бириктирилген. Алардын бири-бирине жаныбарлардын ичегирлеринен жасалган кылдар менен бириктиришчү. Оюнчук даяр болгондон кийин аны жыгач же темир казыкка кагышкан. Анан ичке жипти байлап туруп, экинчи учун музыканттын манжасына илип ала турган. О Ортеке рассказывали сказки. Мы знаем о том, что были мастера. Орто текенин коштоосунда жомоктор айтылган. Биз билгендей мындай чеберлер 20-кылымдын ортосунда дагы болушкан. Музыкант бир эле учурда 8 куурчакты башкара алганы маалым. Бул үчүн эмне деген чеберчилик керек. Бул бийлеген теке жасала турган жыгачты тандоо дагы эң маанилүү. Казактарда дарактар ыйык мааниге ээ болгон. Ал төмөнкү, ортоңку жана жогорку дүйнөдөгү жандоочу катары эсептелген. Казактар үчүн бул дарак мырза терек болгон. Дагы бир версияда текени арчадан жасоо зарыл болгон деп айтылат. Себеби бул өсүмдүктүн жакшылардан арасында ыйык деп эсептелген. Кандай болбосун, мына ушул эки даракты сыйкырдуу күчкө ээ деп эсептешип, андан кесилип жасалган оюнчуктар бардык 3 дүйнөнү башкарууга кудуреттүү деп саналган. Ортеке, безусловно, шедевр нематериального культурного наследия Казахстана. Орто теке Казакстандын материалдык эмес маданий мурастарынын керемети экендигине сөз жок. Мен аны улуттук материалдык эмес маданий мурастар тизмесине киргизилгенин демилгелегем. Ал ЮНЕСКОнун тизмесине кирет деген үмүт бар. Адамдар куурчактарды сыйкырдуу касиеттерге качантан бери эгедер кыла башташканын айтуу кыйын. Бирок адабиятта, түрдүү окуялар менен уламыштарда куурчактар жандуу болуп адамдарга жардам бергендиги тууралуу мисалдар өтө көп. Кээде тескерисинче ал кимдир бирөөгө коркунуч дагы туудурган. Куклам очень часто придавали магические свойства, мистические свойства. И, опять же, если говорить... Куурчактарда көп учурда сыйкырдуу касиеттерге ээ деп ишенишкен. Эгерде өткөн заман тууралуу айта турган болсок, адам каза болгондо аны эске салып турсун үчүн куурчак жасашкан. Мындай куурчактардан коркушуп, аны менен жада калса кеңешишип, тамак беришип, бапестеп турган. Аларды асыраган адамдар анын каардануусунан чочулашкан. Ошол себептен алар түш аркылуу же дагы кандайдыр бир буюмдар аркылуу билдиргендерин аткарууга аракеттенишчү. Приметы. Ушундай ишенимдерден улам куурчактардын ээсине зыян алып келе тургандыгы тууралуу көптөгөн уламыштар пайда болду. Мындай айын кептердин кеңири тараганы бул Анабель аттуу куурчак тууралуу. Ал куурчакты 1970-жылы Донна аттуу студент кызга апасы белек кылган. Доннанын айтымында куурчактардын бир жерге коюп койсо, ал ордунан башка жакка жылып калганын байкаган. Башында кыз бул анын коңшусунун тамашасы деп ойлогон. Бирок мындан аз өтпөй куурчактардын көйнөгү канга боело баштайт. Ошондо куурчактардын кожойкеси медиумга кайрылат. Ал куурчакка 7 жаштагы Анабель Хиккинс аттуу кыздын жаны кирип кеткенин аныктайт. Медиум кичине кыздын арбагына Донна жагып калганын жана ал бирге жашагысы келерин айтат. Студент кыз куурчакка боору уруп, аны үйүнө калтырып коет. Бирок Донна сүйүктүүсүн таап, аны менен жолугуша баштаганда куурчак кызды кызгана баштайт. Эд менен Лоррейн Оренттер өз жазууларында катышкандай жаш жигиттин түшүнө куурчак кирип, аны муунтканын айткан. Эртең менен ал денесинен тырмактардын издерин байкаган. Изилдөөчүлөрдүн жүрүшүндө түгөйлөр Оренттер куурчакка жин кирип кетип, ээсинин жанын алууну көздөп жатканын аныкташат. Оренттер куурчактарды андан алып кетишип, айнек сандыкка салып коюшкан. Ал азыркы күнгө чейин ошол жерде сакталуу. Балким ал сыртка чыгуучу күндү күтүп жаткандыр. Биз дайым эле табышмактуу кубулуштарга кабылып келебиз. Биздин куурчактар бир жерде экинчи жерге секирип кеткен учурлар көп эле болот. Бала кезиңерде каалганын жаап, анын артында оюнчуктарыңарды кандай жашаарын билгиңер келчү беле? Эшик артында алар эмне кылышат болду экен? Менимче ар бир эле бала муну кааласа керек. Эшикти жаап туруп, аны дароо ачып жиберсеңер, куурчактар кыймылдап жатканын көрүүгө болот. Бир кичине куурчак экспозицияда терезе текшиде турар эле. Ал дайыма мына ошол ордунан секирип кетүүгө аракеттенет.
тенчү. Мындан улам Риттер шаарында жашаган бул куурчактардын авторуна телефон чалып, куурчагыңар секирип кете берет экен десем, ал мага мен аны жасап жатканда ал 6 жолу секирип кетип араңгармагам. Бул куурчакты биринчилерден сатып алып кетишкен. Болгондо дагы ал жакшы баага сатылган. Ал кеткенде биз абдан кубанган элек. Бирок эң кызыгы аны сатып ала турган куурчак коллекциялоочу адам ал дайыма эле ордунан секирип кетерин айтчу дедим. Куурчактардын мындай ойго келбеген мүмкүнчүлүктөрүнө ишенүү же ишенбөө бул өзүңүздөрдүн эркиңер. Африкалык вуду сыйкырчысынын сыйкырдуу касиеттеринде дагы ишенгендер жана ишенбегендер бар. Биздин маектешибиз белгилүү окумуштуу Эфрат Иманбек бир жолу бул ишенимдин өкүлү менен жолугушуп, андан табышмактуу белек дагы алган. Вуду, к которому я зашел, всего рассказывать не буду, но важным элементом. Мен ошол вудуга барганда анда көптөгөн ар түрдүү кырдаалдарда колдонулуучу куурчактар бар экен. Вот этот вуду подарил мне такую куколку. То есть это такой кусочек дерева, на нем обозначены глаза. Ал мага мындай куурчакты белек кылды. Бул жыгаштын кесими. Анда көздүн сүрөтү тартылган жана ал мындай жип менен оролуп алынган. Колу буту жок, бирок оозун ачып тургандай кылып чегерип жасалган. Мына бул жипке кичине казыкча байланып коюлган. Ал мага кандайдыр бир ишти баштаарда же болбосо алыска жолго аттанаарда бул куурчакка эмнени мерчемдеп жатканыңызды айтасыз дагы, анын оозун мына бул казыкча менен бекитип коюшуңуз керек деп айткан. Баштаган иш же болбосо саякат ийгиликтүү аягына чыкканга чейин бул казыкты куурчактын оозунан чыгарбоо керек экен. Башкача айтканда, сырыңды куурчактан башка эч кимге айтпоо зарыл. Куурчак жаман сөздөн бут тосо турган душмандардын сырыңды сактоочу болуп саналат экен. Вот такой куколка, как хранитель секрета, да, чтобы враги не узнали и не помешали вам осуществить ваш план. Вудунун тамыры Батыш Африкадан башталат. Бул табынууда негизги орун албетте куурчакка тийиштүү. Жөнөкөй адамдын көнүмүш түшүнүгүндө бул дуа айтылып туруп, ар кандай ырымдар жүргүзүлө турган кандайдыр бир келбет. Куурчакка курч нерселерди саюу өтө кеңири тараган көрүнүш. Африкалыктар мындай жол менен душманды зыянга учуратуу мүмкүн деп ишенишкен. Бирок бул жөрөлгөнү тажрыйба алуу гана сыйкырчылар жасабаса, аны туура эмес жасоодон улам бардык жаман нерселер кайра ошол адамдын өзүнө тийиши мүмкүн. Куурчактын жардамы менен адамдарга зыян келтирүү факты окумуштуулар тарабынан тастыкталган эмес. Бирок буга карабастан көптөгөн африкалыктар мындай уламыштарга ишенишип, өзүнүн чачтары менен тырмактарынын кесиндилерин кийин вуду сыйкырчылары колдонуп алышпасын деп сөзсүз түрдө өрттөп жиберишкен. Берутся тряпочки, ногти, волосы человека. Делается что-то наподобие, как вот палочка, тряпочка. Кездеме кесиктери кишинин тырмактары, чачы алынат дагы, анан ал жыгачка оролот. Анан буга ишенген адамдар дуа окутушат. Можно что-то такое сделать. Вуду куурчагы оюнчуктарды сыйкырдуу буюм катары колдонуудагы жалгыз эле мисал эмес. Мисалы, жапондор кишинин кыялын орундатуучу куурчактар бар деп ишенишет. Кыялыңды орундатыш үчүн жапондордун дарума куурчагына бир гана көздүн сүрөтүн тартуу керек. Кыялың толук ишке ашкандан кийин гана анын экинчи көзү тартылат. Дарума куурчагы бир орунга турбай кыймылдап туруучу оюнчуктардын түрү. Бул куурчактар сакалдуу жана көздөрүнүн кареги жок болгону менен айырмаланышат. Эреже боюнча жаңы жылда бул куурчактан кыялынын орундалышын суранышат. Эгерде кишинин каалаганы орундалбай калса, аны ибадатканага алып барып өрттөп жиберишет дагы, жаңысын сатып алышат. Ошентип кыялын орундатканга чейин мындай аракеттерди кайталоо зарыл болот. Мындай ырымдар кыялдан баш тартпастан аны жүзөгө ашыруунун башка жолдорун издөө катары эсептелет. В отличие от колдунов, мастера-кукольники никогда не используют... Сыйкырчылардан айырмаланып, куурчак чеберлери эмгектерин жасоодо кишинин чачтарын колдонушпайт. Бул белгиленбеген эреже же болбосо куурчак чачтын ээсинин касиеттерин алып алат деген ишеним бар. Бирок куурчактар кандайдыр бир деңгээлде адамдарга таасирин тийгизерин айта кетүү керек. Буга мен өз көзүм менен күбө болдум. Куклотерапия – это целое направление. Куурчак менен дарылоо бул арт-терапиядагы бүтүндөй бир багыт болуп саналат. Киши кандайдыр
кандайдыр бир психологиялык дарттардан жабыркаган болсо, ал өзүнүн бардык сезимдерин куурчакка өткөргөн дагы атайын дарылоо багыты бар. Келиңиздер, жүз арчы менен ойнойбуз. Мен сиздерге көрсөтүп берем. Бул абдан кызыктуу. Караңыздар, жөнөкөй эле куурчакты стресстен арылтуучу оюнчук катары жасап алууга болот. Биз минтип жон гана бүктөп туруп кандайдыр бир сөйлөкөттү жасап коебуз. Андрей, муну мырзага окшоштуруп жасаңызчы. Биз куурчак жасап жатабыз. Ал сиздин бир бөлүгүңүз болот. Андыктан аны мырзага окшоштуруп жасашыңыз керек. Демек, кандай мырза болсо дагы мааниге ээ эмес. Придать какие-то свойства мужские. Сиз кандай жасагыңыз келсе, ошондой боло берет. Мырза бул биринчи кезекте далысы кенен болушу керек. Дагы кандай? Как вы его увидите? Жамбаш сөгү кууш. Жамбашы кууш болот. Сиз куурчак жасадыңыз, эми буга ысым ыйгарышыңыз керек. Сизди бала кезиңизден кандай аташчу эле? Эми ар кандай эркелетип атай беришчү? Сөзсүз менин атым болушу керекпи? Жок, бул сөзсүз деле эмес. Чыгармачыл топту таң калтырып көрсөтүүнүн алып баруучусу буга чейин куурчактын сыйкырдуу касиеттерине анчайын ишенбегенине карабастан, куурчактын жардамы аркылуу психолог менен көпкө чейин ачылып сүйлөштү. Бул маектешүүнү кадр сыртында калтырууну чечтик, себеби анда жеке маселелер козголду. Бирок адилеттүүлүк үчүн биз сүйлөшүүнүн жыйынтыгын көрсөтмөкчүбүз. Только что мы узнали об Андрее, да, какую-то очень интересную, может быть, очень личную. Биз Андрей тууралуу өтө кызыктуу жана жеке маалыматтарды алдык. Бирок бир четинен ал өтө маанилүү, себеби аны куурчак аркылуу тирүү адам берип жатпайбы? Биздин билгенибизге караганда бул адам жаңы долбоорлорго кызыгат экен. Ал бетке айткан жана ишенимине бекем адам экен. Мына ушундай жол менен куурчакка жан киргизүү жүзүгө ашырылат. Кто-то скажет, что этот эксперимент не что иное, как... Муну психологдун киши менен жакшы иш алып баруусу деп атоого болот. Бул жерде Юлиянын ролу чоң, себеби ал берген суроолордон улам мени бул кагаз куурчак чын эле жандуу болуп калганынан ишенүүгө түрткү берди. Возможно, это еще... Балким бул куурчактарды адамдар тирүү жан катары кабыл ала баштаганына дагы бир себеби чыгар. Байыркы мезгилдерде психологдордун ролун шаймандар аткарганы белгилүү. Бирок Казакстандын аймагында куурчактарга атайын табынуу иретинде өзгөчө маани берилген эмес. Ал жон гана оюнчук катары эсептелген. Это были лишь игрушки. У казахских девочек нет такого трепетного отношения к кукле, чтобы ее носить с собой. Казак кыздары куурчактарды абдан жакшы көрүшүп, жанынан чыгарбай көтөрүп жүрүшкөн эмес. Башкача айтканда, ойну бүтүп, кызыгы тарагандан кийин аны таштап башкасын жасап алышчу. Хранить эти куклы и так далее, оно приобретает какую-то художественную ценность. Да, Куурчактарды көркөм баалуулук катары сактоо кийинчерээк пайда болгон. Мен казактын салттуу маданиятында куурчакты атайын бапестеп сактап койгон учурларды кезиштирген эмесмин. Кукла хранилась. Байыркы көчмөндөрдүн биздин күнгө чейин сакталып калган оюнчуктарынын көбү балдарга тиешелүү болгон. Бул чыныгы жоокерди, жигитти тарбиялоонун башаты катары саналган. Андыктан балдардын оюнчуктары ошого ылайыктуу келген. Гораздо больше игрушек для мальчиков. Это же игрушки, которые имитируют. Балдардын оюнчуктары көбүрөөк болгон. Бул чоң турмушта чагылдырган оюнчуктар болгон. Биринчиден бул алшамай. Бул бүтүндөй Европага тараган жыгачат. Бул көчмөндөрдүн оюнчугу болгон. Кичинекей бала жаңыдан басып калганда, аны атка мингенди үйрөнө берсин үчүн алшамайга отургузушкан. Сажали вот на этот алшамай, чтобы он учился держаться в седле. Тарыхчылардын пикиринде термелүүчү оюнчук ат биздин заманга чейинки 5-кылымда Грецияда пайда болгон. Кийинчерээк аны Европада оюнчук катары эле эмес, ат үстүндө жүрүүнү үйрөтүүчү машыктыргыч катары дагы пайдалана башташкан. Бул бай адамдардын оюнчугу болгон. Мындай атка Англия падышасы Карл I бала кезинде ээлик кылган. Анын атасы Яков I уулунун мындай кызыгуусун абдан колдоп келген. Есть игрушки, луки, имитирующие оружие. Есть игрушки, которые имитируют оружие, воинское. Куралды элестеткен жаа оюнчуктар бар. Ошондой эле аңчылык үчүн же болбосо жоокердин куралын элестеткен дагы бир оюнчуктар бар. Мындан тышкары бычакка окшош дагы оюнчуктар бар. Ал эми кыздардын оюнчуктары тууралуу маалыматтар аз сакталып калган. Гораздо меньше даже сохранилось свидетельств.
Көчмөндөрдүн маданиятында жаш балдарга өзгөчө көңүл бурулганы маалым. Талаадагы көчмөн жашоо түрдүү коркунучтарга бай болгондуктан бала кичинесинен тартып күчтүү жана өз алдынча болууга тийиш эле. Ошондуктан көчмөндөр балдарды өтө катуу тарбиялашкан. Буга карабастан алар балалыктын жыргалын дагы көрүп чоңоюшкан. Самые ранние описания, которые мне приходилось читать, это конца 19-го, начала 20 века. Мен окуган эң эрте сүрөттөөлөр 19-кылымдын аягы, 20-кылымдын башына таандык. Аны Борбор Азия менен Жети сууга саякат жасаган орус изилдөөчүсү Каруц жазып калтырган. Ал элдин тиричилигин сүрөттөп, казак балдары кандай оюндарды ойношкону тууралуу дагы жазганы бар. Ал балдар өтө жандуу оюндарды ойношот деп сүрөттөгөн. Очень живые дети, очень и очень много игр подвижных. Өспүрүмдөр чогулуп алышып, ыр-ырдап табышмактарды, сулуулар менен эр жүрөк баатырлар тууралуу ар түрдүү уламыштарды айтышып, алтын, бакан, селкинчек тээп ойношкон. Мындай оюндар балдар менен өспүрүмдөргө коомго аралашууга мүмкүндүк берген. Кыздар сиңдилерине курчактарды жасашып, эркек балдар болсо домбурада ойноо менен орто теке оюнчугун башкарууга күч сынашкан. Мало кто знает, но у тюрков охота на горного козла... Түрктөрдө тоо текеси же болбосо дагы башка туяктуу жаныбарга аңчылык кылуунун катуу тартиби болгонун көпчүлүк биле бербесе керек. Адамдар орто дүйнөнүн символу, теңирдин элчиси талаа менен тоолордун ээси экендигине ишенишкен. Андыктан чектен чыккан аңчылык жаратылышка эле эмес, адамга дагы зыян алып келген деген ишенимде болушкан. Көчмөндөрдө буга байланышкан кызыктуу бир уламыш бар. Интересная легенда. Анда тоо эчкилерин ондоп атып өлтүргөн жаш мергенчи Кула мерген тууралуу айтылат. Бир жолу анын энесинин түшүнө ак тоо теке кирип, анын уулу мындан ары бир эле жаныбарды өлтүрө турган болсо, алардын үйүн жамандык каптай турганын айтып эскерткен. Эртең менен мергенчинин энеси уулуна түшүн айтып аңчылыкка баруудан баш тартууга аракет кылат. Бирок жигит энесинин сөздөрүнө кулак салбастан жолго чыгат. Жолдо анын алдынан келишимдүү аппак тоо теке чыгат. Мергенчи аны атканда теке кулап түшөт. Ал текени союп, этинен өзүнө тамак бышырып жейт. Курсагын тойгозуп алып, жигит уйкуга кетет. Эртең менен ал баягы ак теке анын алдында эч нерсе болбогондой тирүү турганын көрөт. Жаныбар мергенчини бир нече жолу айланат дагы анын башынан жогору секирип көздөн кайын болот. Ошол күнү айылга Кула мергендин аты жалгыз кайтат. Мергенчинин жансыз денесин кийин табышат. Айрым изилдөөчүлөрдүн пикиринде орто теке аткарган бий дал ушул уламыш тууралуу баяндайт. Бирок мындан башка дагы жөромол бар. Качандыр бир убакта өтө күчтүү шаман жашаган экен. Анын ыйык жаныбары катары тоо текеси эсептелген. Шаман ажалды алдап, андан кутулганда мына ушул орто теке оюнчугу пайда болгон деп айтылат. Шаман жыгач текеге өзүнүн жанын киргизип, түбөлүктүү жашоого жеткен деп жөромолдонот. Я считаю, что в куклах есть душа. Потому что это не их душа, это душа мастера. Мен курчактардын жаны бар деп эсептейм. Бул ошол курчактарды жасаган чебердин жаны. Киши кандайдыр бир нерсе жасаганда ага өзүнүн маанайын, энергетикасын берет. Ошондуктан курчак жасаарда ага жаман маанай менен киришүүгө болбойт. Бул учурда оюнчук ойдогудай болбой калат. Оно не получится просто. Куклы стали доступными буквально вот совершенно недавно. То есть это вот буквально 100-120 лет тому назад это куклы стали именно игрушкой. Курчактар жакындан бери эле жеткиликтүү болуп калды. Башкача айтканда, мындан 100-120 жыл мурда алар балдардын оюнчугуна айланды. Мурда алар олуттуу эмгек катары саналган. Курчак чеберлери бардык жерде байланышкан себеби алар абдан акылдуу адамдар болушкан. Курчакты жасаш үчүн көп нерсени билүү зарыл болгон. Как человек построен. Биринчиден адамдын денесинин түзүлүшүн, анын кантип кыймыл жасай турганын билүү зарыл эле. Бул билимдер албетте ар бир адамда чогулат дагы, курчактарды жасоодо жүзөгө ашырылат. Курчак жасоодо адам чебер катары эле эмес, адам катары дагы өнүгөт. Мен бул иш менен канча жылдан бери алектенип келем. Бул жылдар аралыгында адамдын жан дүйнөсү кандай болсо, анын жасаган курчактары дагы ошондой болооруна күбө болуп байкап келем. Разных мастеров. Вот что у человека сидит в душе, таких кукол он и делает. Курчактар менен оюнчуктар темасы өтө кең эле болгондуктан бул кылдат изилдөөнү талап кылат. Буга карабастан бала кезибизден тартып эле курчактар биздин алгачкы досторубуз жана жардамчыларыбыз болуп келгени маалым.
Алардын жардамы менен биз дүйнөнү таанып, жакшы жаманды айырмалайбыз. Куурчак менен ойноо биздин адилеттүүлүккө, мээримдүүлүккө үйрөтөт. Алар аркылуу биз элдин тарыхы менен каада салттарын таанып билебиз. Ортеке оюнчугу буга даана далил. Домбуранын коштоосундагы бийде Казакстандын учу кыйры жок талаасы менен тоо чокуларынын жанында жашаган элдин ийри маданият катмары чогултулган. В казахской традиционной культуре кукла занимает особое место. Казак салттуу маданиятында куурчак өзгөчө орунга ээ. Бул башка маданияттардан айырмаланып турат. То есть очень такое, очень тонкое, непростое место. Без сомнения, к куклам относятся по-разному. Курчактарга ар ким ар кандай мамиле жасайт. Кимдир бирөө алардын жөн гана оюнчу катары санаса, дагы бирөө үйдөгү бейпилдик менен байлыкты коргоочу катары эсептейт. Айрым курчактар аларга көз салаарын айтышып андан коркушат. Чындыгында мындай натыйжага куурчак чеберлери жасаган оюнчуктарын туура отургузуу менен анын көзүн тартуу аркылуу жетишет. Бул жерде эч кандай сыйкыр жок. Чыныгы сыйкыр биздин өзүбүздө, биздин тарыхыбызда жана бабаларга болгон ыйык мамилебизде сакталган. Менин атым Андрей Сложин жана сиздер Time Puzzle көрсөтүүсүн көрдүңүздөр. Кайрадан көрүшкөнчө.